Кече күнү өрт кырсыгы катталган Эмаком курулуш компаниясы салган 13 кабаттуу үй эксплуатацияга берилген эмес. Мыйзамсыз курулушу толук бүтпөгөн жайда үлүшчүлөр кемчиликтерин толуктап, 2022 жылдан көчүп келип жайгашып башташкан. Ири өрттөн келип чыгышы дагы коопсуздук эрежелери сакталбагандан улам пайда болгон. Ош шаары жана Ош облусу боюнча өрт көзөмөл кызматы тилсиз жоодон кийин бул үйдүн ээсине 23 000 сом айып пул салып, кемчиликтерди жоюу талабы коюлууда. Өрт коопсуздук боюнча эрежелер сакталбаган үчүн ушу өрт келип чыкты да. Бул Эмаком курулуш компаниясына биз мыйзам боюнча 143 беренеме менен 23 000 айып салабыз. Жана анын ичинде кемчиликтер бар. Өрт коопсуздук боюнча жанагы сигнализация деп коет, дым удаление деп коет, вентиляциясы. Пожарный хоттор жабылып калгандары бар экен. Анан кийин пожарный краны жок. Ошолор боюнча эскертүүлөрдү берип, устраненияга беребиз да, аткаруугачы. Булар ошолорду аткаргандан кийин гана биз документтерин кабыл алуудан өткөрүп беребиз. Договор боюнча 2021 жыл тапшырмак экен, жана Эмаком деген курулуш компаниясы тилекке каршы Долгострой болуп бүтпөй калган болчу. Ал жердеги үйдүн тургундары мага абдан көп кайрылышты. Ушул отоплениябыз жок, светибиз жок, газыбыз жок депчи. Анан барып жеринен барып таанышып улап берели десек, ал вот болгон эмес да, вот болгон эмес. Элдер кайрылып, ийгилеп келгенден жылуулугундагы светинде улап бергенбиз. Бирок коммерческий баада болчу, иштеп жашап турушкан. Маалым болгондо өрт кырсыгынан көп кабаттуу турак жайдын 13-кабаттагы жалпы 11 батир толугу менен күйүп кетти. Мында сырткары 12-кабатта 2 бөлмө, 11, 16-кабатта бирден батир жана 2 автоунаа күйгөн. Өрттүн болжолдуу аянты 1895 чарчы метрди түздү. Жабыркагандар болгон жок, куткаруучулар өз учурунда жарандарды эвакуациялап жетишип калышкан. Өрт кырсыгы могу 2-кабаттагы курулуш жүрүп жаткан бөлмө бар экен. Ошол жерден чыгып, кабина шахта аркылуу чатырга көтөрүлгөн. Чатыр жалпы өрттөнүп кеткен. Бул жерде өрттүн көпкө чейин өчүрүлгөн себеби үстүңкү кабатта бир жыгачтан болгон, күйүүчү материалдардан болгон. Анын полу дагы жыгачтан болгон да. Ал жыш жайгашканына байланыштуу жана лагалары. Суу өтпөй, ал жер улам түтөп, кайра күйүп аткан да. Андан сырткары бул жерде эме болгон эмес, ичинде пожарный крандар болуш керек да, бул үйдөчү. Пожарный крандар болгон эмес. Бул үй негизи эле азыр эксплуатацияга берилген эмес да. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев күйүп кеткен үйдү жеке көзөмөлүнө алып, жабыркаган батирлерди толук калыбына келтирип бермей болду. Оңдоп түзөө иштери тез арада башталып, 15-20 ноябрга чейин бүткөрүү аракети көрүлөт. Шаар башчысы мындай тапшырма президент Садыр Жапаров тарабынан коюлганын кошумчалаган. Мага урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырма берди, жеринен барып тааныш, ошол жерде күн суук түшүп, жамгыр чачын, кар жаагыч жакып толук көзөмөлдөп бүтүрүп бер деп тапшырманы берди. Азыр ВКС бар, жыйындан кийин эле ошол жерге барып, МЧС балдар иштеп атат. Толук үстү тазалангандан кийин строй материалдар даяр. Кудай кааласа, эртеңден баштап уже курулуш иштерин баштайбыз. Бейле келсек, Мамат Исаков көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдөн чыккан өрт кече 19 октябрда таңга жуук 6:30 чамасында катталган. Турак үйдөгү тилсиз жоо саат 16:00 барып толук өчүрүлгөн. Асия Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы, Ош.